Балыкчыдан баштап мына Каракоо, Карашаар, Шорбулакка чейин жолдун ортосун темири менен тозуп атасыңар. Аманкан Батырбекович. Ал болбойт. Азыр мал түшө элек. Мал түшкөндөн кийин өй жактагы малдын баары көлдүн жээгине барып көлдөн суу ичет. Күзүндө келгенде күндө аварияны көрөсүңөр. Карап тургула. Айтса ишенбейсиңер. Өйдө карай шыкалат. Жана жолдун оң жагына тоону көздөй малдын баары шыкалып жана тозгон тосмолордон ылдый өтө албай бүт жолго келет да мына жакында авария болуп атат. Жума сайын авария болот. Өкмөттүн өкүлү мен өткөндө кайрылган транспорт министрлигине да МЧСке дагы баарына комиссия болуп ошол жерден чечкенбиз. Кээ бир жерлерине малга жол ачыш керек темирлерден. Азыр элдин малынын баары мына карап тургула, азыр айтты койду дебегиле азыр. Мына азыр мал түшөт. Силер деген аны эмнеге тоздуңар? Мен түшүнбөйм. Эмнеге тозосуңар ай? Жолду ачып малды киргизбейсиңер. Аяктын баары малды тоодо турат. Ылдый карай көлгө суу ичем деп барып жолго шыкалып аварияны түзөсүңөр. Бүт талкаланат азыр, малдын баары кырылат азыр. Карап тургула, ушуну айтып эле койдум. Бир чечпейсиңер. Мындай кичине куруп атканда логиканы ойлош керек да. Международный трасса ортосун малдын тозуп коюптур. Ал айылдар чүйдүнкүндөй эмес. Ортолордун разницасы мына Мурат билет 10 километр, 10 километрден өйдө жактагы малдын баары көлдүн жээгине барып суу ичем деп жанакы темирлерге шыкалат. Шыкалгандан түн ичинде тура берет алар. Турганда келип машиналар урат ошонун баарын азыр. Мал өткөн жерлөрдү билет да эл. Ошол жерден ачып койгула да кичинеден. 2 ай жүрдүм, 2 ай ушул Карашаар оттук Караталанын ортосунан 3 жерди ачып бергиле деп 2 ай жүрдүм. Мактанасыңар, мактайбыз өкмөт мобилде иштеп атат деп. Иштеген жоксуңар мобилде.